Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatlı mükendeşler, ıyık Ramazan ayınızlar kutlu berekeli olsun. 30 gündük orozonun faydası. Basa, bugün geç men sizni Ozaçarga konoqqa chaqiraman. Voy, meni mi? Albatta sizdi. Cho'ng rahmat, biroq qayda boramiz? Mindal toyxonasi. Ozaçarga buyurtmalarni qabul alamiz. Uylanuu toy, qiz uzatуу, jentek toy, yubiley jana boshqa toylarni 150 kishiga cheyin jog'orqu dengelde o'tkazib beramiz. Oh, chinimda tamoqlar abdan damdi ekan. Ova, arzon jana damdi. Daregim, Karpinka ko'chasi 192, Jibek yo'li menen kesilishadi. Telefon nomerim 0706 88 91 99. Tez tam javobgarchiligi chektilgan qo'mi. $3500 başlap 40 günde uy qurib beradi. Жылуу, qo'psiz, arzon, siz kutganday jana o'ydog'iday bo'ladi. Daregi Baqaev ko'chasi 44, Gagarin ko'chasi menen kesilishadi. Baylanish telefonu 0709 38 74 74. Uşul ıyık Ramazan ayında özümüz birinci özümüzge bolğan faydalarından biri. Iyik Ramazan ayı bu keçirimlüğünün Allah Taala'nın en bir keçirim ayı. Ramazan bu sözlük manisi kuyguzuvçu, öçürücü. Uşul ıyık Ramazan ayında günöөлөрдүн öçüşü, günöөлөрдүn kuyup жок болушу, ушундай ıyık Ramazan ayında soğuktorдун берекeli olup көтөрүлүшү, ошол soğuktorдун улуу soğuktor көп болушу, ошолордун içinde birisi ата-эне менен болгон адеп, ата-энеге болгон кызмат. Dinimizde, İslam dininde ата-энеге болгон кызматты эң жогорку баалаган, эң жогору койгон. Анткени Allah Taala ıyık Kur'an'da bayan kılganday Estaizu billah Wa'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Allah Taala ıyık Kur'an'da Allah'a kulçuluk ibadat kılgıla jana aga eş nerseni teң şerik kılbagıla ata-enеңерге жақшылық кылгыла деп buyurdu. Ошондуктан бул ата-энеге жақшылык кылууда ıyık Kur'an'da buyurgan bolsa, demek урматтуу мусулман бир тууган, siz менен биз бүгүнкү күндө ата-энебизди сыйлап урматтап, алар тирүү кезинде жақшылык дуасын алып, аларды разы кылып, алардан разы болуп, кылган иштерибиздин соопторун берекелүү кылып алайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата-энеси бар туруп, аларды сыйлап урматтай албагандарга Алланын каргышы болсун деген. Келиңиz бир тууган. Ата менен эненин бар кезинде аларды сыйлап урматтап, каргышын эмес, жақшылык батасын алайлы. Жаман сөзүн эмес, алардын разылыгын алайлы. Кел бир тууган, алдыбызда ата-энебиздин дайым кызматында болуп, алардын ордун үй бүлөдө эң жогору коюп, алар сүйлөгөн кезде сөзүн бөлбөстөн аягына чейин угуп, жана алар картайып калган кезде аларга жакшы мамиледе кылуу. Себеби биз жаш кезибизде кандай, жаштыгыбызда кандай, кичинебизде кандай ата-энебизге эркелеген болсок, алар алдан күчтөн тайганда өзүнүн балдарына сиз менен бизге эркелейт. Ошол эркелеген мезгилде алардын сөздөрүн кунт коюп угуп,
10 жолу кайталаган сөзүн жаңы угуп аткандай угуп олтуруу сиз менен биздин мойнубуздагы милдет. Жана ата-эненин алдында тамакка олтурган кезде алардан озунуп тамак алуу дагы бул адепсиздик болуп эсептелинет. Ата-энебиз олтурган кезде алардан жогору олтуруу дагы бул адепсиздик болуп эсептелинет. Жана ата-энебиз менен бирге баскан кезде алардын алдында жүрүү дагы бул адепсиздик болуп эсептелинет. Абдуллах бин Масуд разияллаху анхудан Аллах андан разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан суралды. Мен пайгамбардан ага Аллахтын тынччылыгы, саламаттыгы жана мактоо дубасы болсун. Амалдардын кайсынысы Аллага сүйкүмдүүрөөк деп сураганымда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздын өз убагында окуган, андан кийин кайсы деп сураганымда пайгамбарыбыз ата-энеге жакшылык кылуу деп жооп берди. Көрдүңүзбү? Намаздын өз убагында окуу канчалык сүйкүмдүү, жакшыраак болсо, ата-энеге кызмат кылуу дагы Аллахтын алдында эң сүйкүмдүү, жакшыраак. Ошондой эле пайгамбарыбыз 5 энелердин таман астында, 5 энелердин таман астында деген. Жана пайгамбарыбыз дагы бир осиятында энеңерге жакшылык кылгыла, энеңерге жакшылык кылгыла, энеңерге жакшылык кылгыла деп 3 жолу айтып, андан кийин ата-энеге жакшылык кылгыла деген. Ыйык Куранда Алла субханаху ва тааля мындай деп айтат: О Мухаммад, сенден эмнени жана кимдерге кайрымдуулук кылууну сурашат? Кандай жакшылык кылсаңар, аны биринчи ата-энеге, тууган урукка, жетимдер менен бей-бечараларга жана жолоочу мусулмандарга кылгын деп айткан дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде дагы ата-энеге болгон кайрымдуулук, демек 30 күндүн урматында энеңизге бирден жолук салсаңыз, 30 жолук саласыз. 30 күн энеңиздин акыбалын кат жазып сурашсаңыз, 30 күн энеңиздин ыраазылыгын аласыз. Эң сүйкүмдүү сөз бул апа деген сөз. Эң сүйкүмдүү сөз бул ата деген сөз. Бизде кээ бирлерибизде өкүнүч бар. Ошол апа, ата сөзүн айта албай чоңойгон бир туугандарыбыз бар. Дегеле ата менен апаны эми менин сыйымды көрсүн, төрүмдүн көркү болсун, менин сый урматымда болсун дейт турган убакытта атасы менен энесин таппай калган бир туугандарыбыз дагы бар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз тирүү кезинде барктай албаган эң ыйык ата-энебизди өлгөндөн кийин дагы эскерүү сиз менен биздин мойнубуздагы милдет. Ошондуктан көзү өткөн ата-энебизге дагы дуа кылып, аларга Алланын ырайымын сурап, аларга Алланын мээримин сурайт. Алла Таала ыйык Кур'анда мындай дейт: Калаллаху Таала ва кул роббирхамхума кама роббаяни сагира. Алла Таала ыйык Кур'анда мындай дейт: О Раббым, мени алар наристе чагымда тарбиялап өстүрүшкөндөй, сен да аларга ырайым кыл, мээримине бөлө деп дуа кылган. Демек, Алла субханаху ва тааля сиз менен бизди ата-энеге кандай дуа кылыш жол жобосундагы ыйык Кур'анда баян кылды. Окуялардын биринде Хасан Басри Hazreti Кабаны таваф кылып жүргөн учурда бир баланы артына кайрылганда, бир баланын артында жүк көтөрүп жүргөнүн көрдү. Ал бала
сурады. Эмне үчүн жүк менен таваф кылып жүрөсүң dedi. Ал бала бул жүк эмес, бул менин атам. Шамдан 7 жолу алып келип таваф кылдырдым. Шамдан 7 жолу. Бүгүнкү Шам ошол Сирия. Ошол жактан көтөрүп 7 жолу алып келип таваф кылдырдым. Мени ислам ахлагы менен өстүрдү. Мени жакшы тарбиялады. Мени адеп ахлактуу кылып өстүрдү dedi. Ошондо Хасан Басри, эгер сен атаңды наразы кылсаң, ошол 7 жолу көтөрүп келип таваф кылдырганың эч нерсеге жарабайт dedi. Ал күйүп жок болот dedi. Эгер сен атаңды разы кылсаң, анда ушул сен көтөрүп жүргөн жүк ошол атаңдын сообу берекелүү кылып эки эселеп көбөйөт dedi. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhu күнөөлүү алсыз жана кедей кул өз кожоюнун алдында кандай акыбалда болсо, сен да ата-энеңдин алдында ошондой акыбалда болгон dedi. Ата-энеңдин алдында кичпейил, алардын алдында өтө бир өзүңдү төмөн алып отургон. İmam Gazali энеге жасалган жакшылыктын сообу эки эсе көп болот dedi. Келиңиз урматтуу бир тууган. Атабыз менен энебизди сыйлап урматтап, тирүүсүндө алардын көзү өткөнгө чейин алардын кызматында болойлу. Кээде өкүнүч пайда болот, алардын орду толукталбай калган кезде. Орду толукталбай калган кезде окуялардын биринде баян кылынгандай, күндөрдүн биринде атасы менен баласы сейиндеп бара жатып, баласынын далысын кармап турган атасы, балам, бул дүйнөдө ким күчтүү дегенде, мен күчтүүмүн деп жооп берет. Экинчи жолу сураганда, мен күчтүүмүн деп жооп берет. Үчүнчү ирет сураганда, мен күчтүүмүн деп жооп берет. Анан баласынын далысынан колун алып туруп, балам, ким күчтүү дегенде, атам күчтүү дейт. Анан балам, жаңы эле мен күчтүүмүн деп, менден өткөн күчтүү жок деп айтып атпадың беле дегенде баласы атасына кайрылып, ата, качан сиздин колуңуз менин далымда турган кезде менден өткөн күчтүү жок. Качан сиздин колуңуз менин далымдан үзүлгөн кезде, сизден өткөн күчтүү жок дейт. Ошондуктан өзүбүзгө жөлөк таяк болуп турган атабыз бар кезде, энебиз бар кезде аларды сыйлап урматтап алайлы. Урматтуу мусулман туугандар. Эне атасына жакшылык кылган бала пайгамбарлар менен бирге бейишке кирет. Эне атасына жакшылык кылган бала пайгамбарлар менен бейишке кирет. Эне атасына жакшылык кылган адамдын өмүрү узак жана ырыскылары берекелүү болот. Эне атага жакшылык кылсаң, кийин балаң дагы сага жакшылык кылат. Сен дагы мал мүлкүң дагы атаңдыкы дейт. Демек, жашоодо биз дагы, бизден тапкан мал мүлкүбүз дагы атабыз менен энебиздики. İmam Buxari ата менен эненин алдына каршы чыгуу бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Эне атасына каршы чыккан бала бейишке кирбейт дейт. Эне атасына каршы чыккан баланын өмүрү берекесиз жана кыска болот дейт. Алла өзү мындан сактасын. Келиңиз, мусулман бир тууган. Атабыз менен энебизди тирүү кезинде урматтап сыйлап, анын жакшылыгын алып калайлы. Бул жашоодон өткөндөн кийин ата энебиздин орду эч убакта толтура албайбыз.
ата енесі динсіз болса дағы аға қайрымдуу болуға, аға жақшы мамиледе болуға пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған. Жана дүниедегі қылына тұрған ең соғып іштерден бири бұл пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай ене менен атаның қызматы. Ене менен атаның қызматы. Ата менен енеге қызмат қылу бұл дүниедегі барлық жақсылықтардан биік тұрады. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sorardı. Ey Resulullah, ene atası balasına zulümdük kılsa dağı alardın razılığın albagan adam dozoqqa ketebi dep suraganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ova zulümdük kılgan bolsa dağı razıçılığın albagan bala dozoqqa ketet dedi. Ene atasın barında sıyla albagan adamdın degele ene atası balasına zulümdük kılıp tursa dağı alardı razı kıla albagan балдардын акыбалын кейипин пайгамбарыбыз мындай деп түшүндүрөт. Дагы бир кимдин батасы кабыл болбойт дегенде ата энесине жакшылык кылбаган, ата энесин сыйлап урматтабагандын батасы кабыл болбойт деген. Ата менен эненин алдында кирүүдө сөзсүз түрдө алардан уруксат сурап анан кирүү. Биринчи ата менен эненин алдында кирүүдө сөзсүз түрдө алардан уруксат сурап кирүү. Эне менен атанын жүзүн мээримдүүлүк менен кароо, жылмайып кароо бул ибадат болуп эсептелет. Allah Taala ayıq Qur'anda birinci Allah'a ibadat kılууга çakırıp, andan keyin ata enege kızmat kılууga çakırgan. Hadisi şerifte mınday denilet. Rabbimdin razıçılığı ene atanın razıçılığında, açuusu da ene atanın açuusunda dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиз ыйык Рамазан айында атабыз менен энелерибизге кызмат кылып, алардын батасын алып, аларга жакшы мамиле кылып калайлы. Атабыз менен энебиздин көзү тирүүсүндө кыла албаган жакшылыкты атабыз менен энебиз көзү өткөндөн кийин бирден бир кыла турган жакшылыгыбыз алардын карызын төлөө. Экинчиси алардыга дуа кылып, Алла Тааладан кечирим суроо. Үчүнчүсү кабырларын зиярат кылып, аларга Кур'ан окуп, дуа кылуу. Төртүнчүсү алардын тирүү кезиндеги достошкон достору менен, жолдоштору менен жакшы мамиледе болуу. Алардын ыйык Рамазан айында барып акыбалын сураш, алардын көңүлүн көтөрүш. Ким ата энесинин, досторунун, жолдошторунун барып көңүлүн көтөргөн болсо, албетте алар атасы менен энесинин рухтары разы болот. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жихадка чыгуу үчүн, Аллахнын жолунда согушууга чыгуу үчүн суралганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол жаш жигитке сен кал, ата менен энеңе кызмат кыл, аларга кызмат кылуу жихадтан дагы жогору болуп саналат dedi. Жана башка бир хадисте дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир адамдын ошондой Алла жолунда урушууга, согушууга уруксат сураган кезде энеңдин жанынан айрылба. Бейиш анын таман астында dedi.
Келиңиз урматтуу бир тууган. Ошондуктан бул энелерибизди сыйлап, алардын батасын алып, алардын ыраазылыгын алып калайлы. Эгер көзү өткөн болсо, ушул ыйык Рамазан айында алардын достору менен, жакындары менен ал акыбалын сурашып, алардын көңүлүн көтөрөйлү. Ыйык Рамазан айында орозодо көчкөн эрмек дегендей, ыйык Рамазан айында ата менен энеге зыярат кылууну токтотпойлу. Эгер зыярат кыла алмасак, кат жазып, кат жиберип, алардын кат жиберип ал акыбалын сурайлы. Хадис шарифте айтылат, улууларды урматтабагандар бизден эмес дейт пайгамбарыбыз. Улууларын урматтай албагандар бизден эмес дейт. Ошондуктан бул жашообузда атабыз менен энебиз улууларын урматтай албаган бизден эмес дегендей, атабыз менен энебиздин көзү тирүүсүндө аларды урматтай албаган дагы Алла сактасын, бул дагы бизден эмес деп пайгамбарыбыз айткан сөзүндө тең келип турат. Келиңиз бир тууган. Ыйык Рамазан 30 күн айында ата-энелерибиздин ак батасын алып, алардын ыраазылыгын алып, эгерде кээ бирлерибизде бүгүнкү күндө жаркырап, кел балам, отур балам, тур балам деп айта албаган ата-энелерибиз болгон болсо, көзү дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, алардын жакын досторун барып акыбалын сурайлы. Саллаллаху таала ала хайр халки Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи эжмаин. Дайым Алла Таала эки дүйнө бактылуулук, жакшылыктарын баардыгыбызга ата эткен болсун. Туткан орозолорубузду Кудайым кабыл кылсын. 30 күн орозонун ичинде жакшылыктарыбыздын сооптору эселеп, көбөйүп, берекелүү болсун. Саллаллаху таала ала хайр халки Мухаммадин ва алейхи ва асхабихи эжмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух. Баса, бүгүн кеч мен сизди Оза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оза чарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.